Assalamu alaikum, Турар ТВ-нің көршілері, қандайсыздар? Барыңыздарың ұтман күніңіздер менен. Мен азыр Талас обласындағы Чыңгыз Айтматов районы Қызыл-Адыр айылына келдім. Бұл жақта туғандар там сатыққа шығып отқан екен. Азыр біз сіздерге тартып көрсетіп береміз ошоны. Ошол тамға келиш үчүн азыр жолдорду көрсетіп берип коюн. Таластан келаткан главный трасса, ошо трасса менен Мал базарды көздөй кеткен трассаны билесиздер, барыңыздар. Мал базарга түшкөн трассаны. Ошо трасса менен түп селе келе берсеңиздер, биринчи, экинчи светофорго келесиздер. Бул жака ошо светофордун жанында Қызыл-Адыр деген кафе бар экен. Анан күн чыгышты көздөй кайрылсаңыздар, бурчта эле Оптима банк деген бар. Мына ушу поворот менен күн чыгышты көздөй кайрылып келе берсеңиздер, бир аз эле бир 150 метрдей жүргөндө бул жакта таштак жол бар. Ушу жол менен барсак, ушу там сатылган тамга барабыз буюрса. Эң негизгиси туугандар, бул жакта мектеп бар, жакын жерде. Анан бул жагында сайдик бар экен туугандар, трассада эле. Жакшы. Анан бул жакка келе турган жолду түшүндүрүп бердим. Ошо Таластан келаткан трасса менен түпсүз эле биринчи, экинчи светофорго чейин келесиздер. Мал базарынын көчөсү менен. Анан келип ушу тамга барабыз буюрса. Ушу жолго түшөбүз. Азыр сатыла турган тамга барабыз буюрса туугандар. Мына ушу кичинекей таштак жолго түшүп, бир аз эле жүргөндө дагы сол жака кайрылыш бар экен. Мына ушу кайрылыштагы эң биринчи там мынага, биринчи там экен, машина турган үй, ушу үй сатыкка чыгат. Азыр баарын сиздерге көрсөтүп беребиз. Туугандар, мына сатыла турган үй бул. Буюрса келдик. Общий аянты бул жакта 7 сотик. Анан тамдын размери 17ге 10 болгон размер экен. Буюрса азыр бисмилла деп кирип, эң биринчи ушул текереги менен таанышып алайык. Бул жана арка жабылган экен, ушундай прозрачный шифр менен жакшы. Анан дарбазасы. Буюрса ушул оң жактан баштайык. Мынакей эшиктин астында сиздер көрүп тургандай аябай эле гүлдөр өсүп турат. Анан ондай арчалар бар экен. Бул жакта суу бар экен туугандар, мынакей. Таза суу. Бул жакта өзүнчө калитик бар экен да. Мал кармагандарга жакшы экен. Кичинекей жол бар экен бул жакта. Теги шифр менен тозулган бул капталы. Сарай бар турбайбы? Там арты полный эле бүт стяжкаланган. Жакшы экен. Анын үстүндө ушундай неме кылыптыр. Сен алып чөп жыйнап койгонго. Ушул неменин ичи экен, сарайдын ичи. Мынакей бул жак ушундай сарай экен. Бул жакта полдор аябай жыгачтарда сон экен, андай доскалар. Анан акурuna сементтелген акуру бар экен. Бул жагында да бар экен, бир 3-4 мал баксаңыздар болот. Жакшы. Мына капталган эле. Бул неме туалети жанында эле. Анан бул огород экен, чакан. Барлыгы листмен тозулган. Мындай алмалары бар, бак. Сиздер көрүп тургандай розалар жана алма бактар экен, жакшы. Тетиги капталга карайык. Үйдүн арты менен кирсең болот экен бул жака. Хоттор бар экен. Өтө жакшы. Бул жер сон экен, очокканасы бар экен, мынакей. Аябай жакшы жазылыптыр. Мында кафелдеп кооздоп койсоңуздар сон болот. Аны ченге тапчан кылып алсаңыздар, ошого ылайыктуу место экен бул жагы. Анан мындай айланып барайык эшиктин астында. Бул жерде арык болуп калабы? Суу келеби? Забор коюлат. Кийин забор коюлат экен, Үйдүн сыртын көрүп алыңыздар. Мына өзгөчөлөнүп жабылган экен, кыршалары. Ошон мындай черепица лист менен жабылган, анын сыртын бар ушундай обшивать этилиптир, сон болуп. Фронтондорун көрүп атасыздар. Бүт мындай астын бар, сайдингин бар, сон болуп обшивать этилиптир. Жана ОСБ менен обшивать этилиптир булар. ОСБ жыгачы менен. Ушундай суунун баары түшкөн. Бүт аккуратный. Бисмилла деп үйгө кирегем. Бисмилла деп киргенде бул жак бут чечерген. Анан киргенде эле парой бул жак. Жакшы, ушундай айнектер менен жакшы эшиктер экен. Бисмилла. Эң биринчи киргенде эле чоң холл экен, көрүп тургандай. Сон бул жазылыптыр. Анан паройлору. Бул дуал кандай жыгач менен эле?
Жоқ. Краскаланып тұрған. Краскаланып. Мына эле красетилип тур, сыйдан болуп. Мына потологум баары жакшы жасалып тур, тоғандар. Ана кухняда болуп кетет экен бул жагы, же кухня. Ошондо. Тияғы кухня бия холл студийный да. Арка кылып өтө сонун кылып коюптур я. Бул оң тарапта мынтип кетирек э. Бул комнаталарга кирейик. Бул жактан кете берет экен, комната болуп. Детский. Комната детский. Айнектин баары ушундай пластик, жакшы. Контрамага бар экен негизгиси. Бул жагда спальня экен, э? Мынакей, эки бет спальня ушундай. Полу мындай пол экен, мурунку пол. Ушу бойдон калган полдор да жакшы. Үйдүн баары ушундай полдор экен да. Бияк ушундай пол, тияғы неме? Бул зал экен кенен. Жетиге 3,5. 7-ге 3,5 зал экен, сон бул жагы. Эки жагы мындай ушундай айнектер. Бүт парбой. Жылуу болсо керек кышын, да? Жакшы эле. Дубалдын калыңдыгы эле жакшы эле экен. Ага эшиктер жакшы. Бул жактарда үйдө Wi-Fi бар экен. Трехфазное отопление. Бул жак топка. Трехфазное отопление. Анан бул санузел болуп кетет. Кенен кылсаңар, жакшы кылсаңар ушуну. Мына көзүнчөлүк кийинип, чечинип, жуунуп, кир жууганга кийимдерди койгонго кенен экен бул жагы өтө эле. Жакшы. Анан бул жагы жуунуучу жагы. Анан өтө жакшы жасалып тур. Туруп эле жуунуп өткөзүн анардан кете берет. Септик. Центральный же өзүнчө экен, э? Унитазы. Бүт кафелденген жакшы болуп. Өтө жакшы. Бул жакка да парбой кирген да, жылуу. Мынакей розеткалары бийик кылып сонун коюп тур, бул жерлери керек да. Бир-эки эле сайып койгонго жакшы экен. Вытяжкалар бар экен андай. Анан бул эшик туугандар жанагы сыртка чыгып кете турган эшик. Биз көрдүк го сыртынан уже. Как раз ошол жактан мына топкага от чагып, ошол жерден жүйдөйсүздөр да, үйдө арылбай. Бул жерде өтө жакшы. Бул комнатада спальня болобу? Детский. Бул да детский экен. Азыр негизи ошол көптөр балдарды, кыздарга өзүнчө комната болуп калды го азыркы учурда. Ошолорго жакшы экен да, как раз. Комната көйгөн арылап бүтпөй койдук го. Бул да спальня бул жагы да. Кенен айна экен бул жагы да. Бүт парбой, жылуу, жакшы. Үйдө кала турган нерсе бар, жокпу? Үйдө көп, бул жерден көп эле калат. Көп калат, бул жерде. Буюрса, мына үйдү жакшы экен, көрдүңөр туугандар. Аябай эле комната көп. Спальня, негизи спальня көбүрөөк болгон жакшы да. Анан эми кандай баазын сурайык эми. Баазын күтүп аткан чыгарсыздар. 80 000 доллар. Доллар менен 80 000 доллар, э? Кем барды? Сүйлөшөзүңөр. Жакшы. Ошо телефон номерин экранга калтыргам. Ошо кожоюндун номерине байланышкыла, WhatsApp'та ушу номерде туугандар. Анан дагы баазын келишип сүйлөшсөңүздөр болот. Бул тамга кызыксаңыздар, дагы өзүңүздөр келип, бир сыра кыдырып көрүп кетиңиздер. Мекен жайы ошо Талас областы, Чыңгыз Айтматов району, Кызыл Адыр айылында. Негизи Кара Бура деп аталчу эле, азыр Чыңгыз Айтматов болуп калган. Ушул жакка келиңиздер. Көчөнү кайталап койсоңуз? Кызыл Адыр айылы, Муханов көчөсү 34-үй. Муханов көчөсү 34-үйгө келиңиздер туугандар.